Бирок мен бул чыкканымдын себеби Нурлан Асанбекович, Нурбек Өмүрбекович. Карасам кечеден бери, кече дагы сессияда мына напряженка кылып атасыңар. Бүгүн дагы депутаттар менен кайым айтышып, Акылбек Тогузбаевич Нурлан Тургунбековичтин сөзүнө каратып айтты. Нурлан Тургунбекович айтты. Вице-премьерлер за границада командировкада экен деди. А силер болсо наоборот депутаттар менен талашып атасыңар. Эгерде алып бара албасаңар түшкүлө бардың. 5 вице-спикер тең. Мына депутаттар менен кеңешип, туура сунуш берип ата, койгула. Акыл Тогузбаевич айтты. Бишкек шаарынын мэри жок деди, Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот, бир отопление жарылса, бир тесте кайсы бир жылкы окшоп, Кудай сактасын. Ким жооп берет? Талай Өмүкеевич тапарып камайбызбы? Могул жерде ар бир секторго жооп бере турган кишилер керек. Урматтуу вице-спикерлер, мындай алып барганда депутаттар менен аяр мамиле кылсаңар. Акылбек Тогузбаевдин сунушун добушка салып койсоңуз. Түшүнгөн жокмун. Сиз кандай мамиле кылыш керек? Мындан артык кандай мамиле кылыш керек? Айткылачы. Нурбек Өмүрбекович, эми мени кайталатпаңыз. Ар бир айтканыңардын баарын айтып атабыз бу жерде. Кече көрдүм. Маселе коюп атасыңар. Мына эми төрага айтып кетти. Ошол моментте айтпайт беле анда төрагага. Жок, эми андан кийин сөз кетти да. Атканда айтпайсыңар. Сөз кетти да. Бул состав мындай экен. Нурлан Асанбекович дагы ар бир депутатка критикалап. Силер просто алып баруучуңар ал жерде. Эч кандай башка депутат менен айырмаңар жок. Спикериң баш болуп. Дагы бир жолу айтып атам. Мен бул жерге отурган эме кылган жокмун. Силер нормаль мындай нормаль сүйлөңүз, макулбу? Мен сизге айтып коеюн. Эмне болуп атасыңар бу жерге туруп? Кечеги айтасыңар, мына Гүл Акбатуловна айтып атат. Мен эмне ошону киргизип бергенге жок деп атабызбы? Эми ар бир кылып аткан нерсенин өзүнүн мындай процесси бар да, туурабы? Эме фракциянын чечими болуш керек. Чечимин келип берге добушка коюш керек. Ошо менен кирет, анан кийин жөн эле киргизип бер дей берсе кандай бул? Турасыңар да мындай коомчулукка жаман көрсөтүп эле ушул жерден айтып атасыздар да.